Жалпыңыздарга жалындысык салам айтабыз. Таскоо берүүсү бүгүн дал ушундай сонун бир белектерди берүү менен баштайбыз. Белектерди болсо сиздер эфирдин жүрүшүндө сонун бир тапшырмалар катылган. Дал ошол тапшырмаларды так туура аткарсаңыздар, сөзсүз түрдө белектерди ээ болуп аласыздар. Анда эмесе биз баштадык. Достор, жогоруда эле берген белектердин бардыгын мен дал ушул Мистордон алгам. Азыр мен ушул жер жөнүндө сиздерге чакан бир обзор кылып берем. Так, бул жерде нелер бар? Сиздер бул жерге келгенде сөзсүз өзүңүздөрдүн телефонуңуздарга кандайдыр бир гаджеттер керек болгон болсо, аксессуарлар керек болгон болсо, баарысын ушул жерден таба аласыздар. Бул жерде наушниктердин түрлөрү, аз беспроводной наушниктер дагы бар, алар жөнүндө дагы токтолобуз. Үйгө керектүү нерселер жөнүндө айтып бергим келип турат. Эң эле мырзалар үчүн сакал алгыч, электрондук бритвалар. Андан сырткары үтүжөктөр. Бул үтүктүн эң негизги өзгөчөлүгү, буну кандайдыр бир алыс жакка чыгып аткан болсоңуздар, жаныңыздарга салып аласыздар, электрондук иштетип, үтүктөп жүрө бересиздер. Бардыгы сонун оригинал. Андан сырткары дал ушул жерде электрондук умный чайник деп койсок болот. Бул чайникти телефон аркылуу башкарсаңыздар болот. Дагы бир баса белгилеп айтуучу нерсе, пылесос замандын талабына жараша коюп коесуздар, иштетип коесуз, өзүңүз башка ишиңизди кылып жүрө бересиз, же болбосо сериал көрүп жүрө бересиз. А бул сизге эличеңди үйүңүздү таптаза кылып жыйнап коет. Үйүңүздө аба кургап кеттиби? Мына абаны мындап турат. Дагы бир нерсе. Камералар. Бул камералар дагы мисалы үчүн жаш балаңыздын бөлмөсүнө коюп коесуз. Өзүңүз башка жакта телефон аркылуу карап жүрө бересиз. Ал жакта эмне болуп атканын, балаңыз кантип ойноп аткандарын, эмнелерди сындырып алды, ошолардын баарысын көрүп алсаңыздар болот. Баса дагы бул жерде смарт часылар бар. Бул сааттардын өзгөчөлүгү, балким көпчүлүк инсандарга бул мындай жаңылык эмес чыгар, ошентсе дагы айта кетейин. Бул саат негизи сиздин давленияңызды, кан басымыңызды, канча кадам басканыңызды, канча чуркаганыңызды баарысын өлчөп турат. Андан сырткары телефонуңузга подключение кылып алып туруп, ошол жерден телефон аркылуу дагы байланышып сүйлөшсөңүз болот. Элестетиңиз, жолдо кеттиңиз, телефонго звонок келди, саатыңыз менен алып сүйлөшүп кеттиңиз. Же болбосо наушникке улап калдыңыз, кетти. Наушник демекчи, бул жерде AirPods'тордун бардык түрлөрү бар. Баарысы мына. Беспроводнойбу, проводнойбу, кыскасы бардык түрлөрү. Анан дагы Мистордун дагы бир өзгөчөлүгү, бул сиздер кандайдыр бир товарларды заказ кылгыңыздар келген болсо, сөзсүз ушул жерге кайрылсаңыздар, 2 жуманын ичинде сиздерге кайсыл жерден болбосун буйртма кылып, заказ кылып алып келип беришет. Жана ошондой эле бул жерде телефондордун, ми телефондорунун, смартфондордун бардык түрлөрү бар. Андан сырткары, эгер iPhone алгыңыздар келген болсо, бул аласыздарбы, же болбосо жаңы аласыздарбы, баарысын ошол жерден алсаңыздар да болот. Заказ кылып Кореядан жана ошондой эле башка жерлерден сиздерге алып келип беришет. Баса Мисторде дагы рассрочка дагы жакында ишке кирүүдө, андыктан барыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Мистор сиздерди телефон же гаджеттер менен эле камсыздабастан, ошол эле учурда ден соолугуңуздарга дагы сөзсүз түрдө кам көрөт. Анткени бул жерден сиздер мына ушундай нерселерди таба аласыздар. Булар эмне экенин азыр мен сиздерге бир аз чакан айтып берейин. Эгер араңыздарда стоматологдор болгон болсо, бул нерсени сөзсүз түрдө билишет. Анткени тишти зубочистка менен чукулган ордуна дал ушундай жиптер менен чукулган аябай пайдалуу. Алар дагы көп стоматологдор сиздерге сөзсүз түрдө ушул нерсени совет беришет. Ушул нерселерди андан сырткары тиш жуучу каражаттарды, ошол эле учурда момундай болгон электрондук зубная щеткаларды, оозду тазалоочу каражаттарды дагы дал ушул жерден таба аласыздар. Дагы бир нерсени кошумчалай кете турган болсок, бул жерде спорт менен алектенген инсандар үчүн дагы көптөгөн нерселер бар. Бул термос, өзгөчө дизайндагы, өзгөчө стилдеги, чакан, сумкага оңой батат. Андан сырткары момундай болгон бутылкалар. Бирде бирөө күлдү эле. Бул бутылканын өзгөчөлүгү эмне десе, бутылканын өзгөчөлүгү бул ичинде канча суу калганын билдирип турат дегендей. Билдирип турат. Өлчөмдөр бар. Анан дагы бир нерсе, эгер сиз спорт менен машыгып
бир жетіде отурган болсоңуз сөзсүз түрдө сизге блендер керек болот. Анткени блендерге ар түрдүү фруктуларды салып, банан салып, коктейль жасап ичесиздер. Мына чакан коктейль сумкаңызга саласыз дагы, кайсыл жерде болбосун, 1 штук, 2 штук банан салып, сүттөн коштуруп, дал ушундай блендер менен аралаштырып, өзүңүзгө сонун коктейль жасап алсаңыздар болот. Баса тургандар, мен сиздерге тапшырма айтканды такыр унуткан турбаймынбы? Эгер кимде ким дал ушул мен артында турган Мистор дүкөнүн кошуп бир өр жаза турган болсо, же болбосо бир чакан бир макал жаза турган болсо, дал ушул инсандарга дал ушул белектерди тапшырабыз. Ал эми ырларды болсо сиздер төмөнкү WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Хуш көрдүк. Үй боюнча. Бул жакка турасыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Азыр мен жалпы үйлөр тууралуу сизге маалымат бере кетсем. Негизи жалпы пландаштырылган боюнча 8 блок пландаштырылган. Алардын 4-өсү уже бүткөн. Жашоочулар жашап 50% жакындап калды. А блок, Б блок, В блок, Г блок. Курулушу жүрүп жаткан 2 блок бар. Д блок, Е блок. Д блок буюрса ушул жылы 2022 жыл декабрь айында тапшырылат. Ал эми Е блок болсо 2023 жылы март айларына тапшырылат. Андан кийинки баштала турган блогубуз буюрса жай айларында башталат. Чоңуз аны арго жакшы экен. Бирок менде акча жок болуп атпайбы? Башка жолу барбы бир? Так, эмне кылсак? Бар жолу. Сиз вот каска, жилет барып иштеңиз, буюрса үйлүү болосуз. Айланды, иштейбиз. Биз Эл Насип курулуш компаниясы 2 жылдын ичинде 9 кабаттан турган 4 имаратты бүтүрдүк. Ачкычтар официалдуу түрдө өз ээлерине тапшырылды. Биздин имараттар сапаттуу жана сертификаттуу курулуш материалдары менен жабдылган. Ошондой эле ар бир имараттарыбыздын асты 28 метр тереңдикте казылып, 40 даана свай аркылуу бекемдетилет. Жер титирөө учурунда бул свайлар имаратты максимум кыймылдатпоо милдетин аткарат. Муну менен биз жашоочуларыбыз коопсуз жерде экендигин далилдейбиз. Мына туугандар. Үйүбүздүн дагы бир канча бөлүктөрү бүтөйүн деп калды. Азыр могу жерге плитканы бассак, ваннаны койсок, мощный болот. Урууну эстейбиз. Үйлөрүбүз монолит жана кирпич аркылуу курулган. Башкача айтканда, негизги элементи армированная жана бетон 9 балга эсептелинип, конструкциялык документ аркылуу тастыкталган. Батирдин ичиндеги бөлмөлөрдү ажыратуу жана жылуу кармоо үчүн бычкан кирпич тандалып алынды. Ар бир батир менен экинчи батирдин ортосунда шумоизоляция, башкача айтканда, үндү өткөрбөө үчүн атайын материалдар коюлган.
Ошол эле шумоизоляция батир менен подъездин ортосуна да орноштурулган. Үйлөрүбүздүн ар бирине бардык коммуналдык системалар туташтырылган. Табигый газ, таза суу жана ошондой эле жылуулук системасы. Баса, дал ушул жерде видео көзөмөл жана ошондой эле балдар ойноочу мына ушундай чоң бир аянтча дагы бар. Имараттарыбыздын сырткы көрүнүшү атайын дизайнердик чеберчилик аркылуу иштелип, ал кооздугу менен гана чектелбестен сапаттуу жана бекем экендигинен да өзгөчөлөнөт. Атамекендик кантышпа өндүрүштүк компания иштеп чыккан фиброцементтик лист жана Орусия өлкөсүнөн өндүрүлгөн керамогранит таштар аркылуу имараттарыбыз кооздолуп жатат. Бул материалдар өрт коопсуздугуна каршы таасирленбеген, узак мөөнөттүү, өздүгүн тастыктаган 100% кепилдиги менен айырмаланат. Мынакей. Бир чакан бир убакыттын ичинде талыкпаган эмгек менен мына ушундай бир сонун, уютный бир үйлүү болуп калдым. Силерге да сунуштайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер үчүн өзгөчө бир сонун жер таап койдум. Мындай жерди сиздер оштон көрө элексиздер. Кызыктар алдымбы? Андай болсо эфирдин жүрүшүн байкап туруңуздар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө кайсыл жерде отурганымды айтып берем. Баса, дал ушул жерден мен үчүн атайын бир өзгөчө сонун бир тамак дагы даярдап жаткан чагы, дал ушул тамак жөнүндө дагы кененирээк токтолобуз. Тамак дагы келди. Не тамак? Заравшан. Шеф-повардан заравшан деген тамак. Алгач эмне көрүп атабыз? Бир аз овощи, рис, картофель, салат. Салаттан баштайбыз биринчи. Эң башкысы эттен. Порциясы кичинекей эмес, орточо. Ойлогом, курулгандан кийин катып калса керек депчи. Бирок жумшак. Соус да мощный экен. Барын тоюп жеп алгым келип атат го, бирок экинчи тамагым дагы бар да. Абы дейшеңде эле экинчи тамагым да келди. Негизинен бул кафенин эң өзгөчө тамактарынын бири бул ачуу эт. Ачуу этти моундай таякчаларга сайып коюптур.
таякчадан тиштеп сууруп алып жеш керек экен. Жеп көрөбүз. Мен өзү ачууга жокмун. Бирок ойлогом ачуу берсе ачуу болсо керек депчи. Жагымдуу. Дагы бирин жеп көрөбүз. Эки кусок жедим, жок кусам тоюн деп калды. Картошкалар бар экен. Соның үстүнө алып туруп, жесем сом. Келген туғандар. Азыр мен сіздерге кайсыл жерде отурганым жөнүндө айтып берем. Достор, бул Раяна кафеси болчу. Келиңиздер анда сиздерге дал ушул кафе жөнүндө кененирээк айтып беребиз. И баса, бул жер кафеден сырткары өзүнүн чайканасы дагы бар. Келиңиздер анда ушул кафе жана чайкана жөнүндөгү маалыматты биз менен бирге көрүңүздөр. Достор, мен жаңы эле отурган жер бул кафенин төмөнкү кабаты. Ал жерде баарысы тапчандар. Андан сырткары азыр биз биринчи этажында турабыз. Бул эле болбостон үстүнкү этаждагы бар. Кафе негизинен жалпы 400-дөн ашуун инсанга ылайыкташылган. Андыктан орун жетишпей калат, батпай калабыз, туруп калабыз, очередь болуп калат деген сыяктуу кыжалатчылыктар болбостон келе бериңиздер. Азыр болсо 3-чы этажга чыгабыз. Тагыраак 2-чи этажга. Эми бул болсо, достор, Раяна кафесинин 2-чи кабаты. Бул жерде ушундай чакан кабиналар жайгашкан. Бул жерде отуруп, эч кимге тоскоолдук кылбай, же сизге эч ким тоскоолдук кылбай, кенен отуруп, тамакташып, маектешип кетсеңиздер болот. Жаңы гана кафеден чыктык. Мындай эми болсо, сиздерге чайкана жөнүндө дагы маалымат бергенге убакыт келди көрүнөт. Баса дал ушул жерде 100 адам батчудагы чоң бир банкетный зал дагы бар. Андан сырткары дал ушул жерде 12 адамдан башталып 24 адамга чейин батчу чакан кабиналарыбыз дагы бар. Алардын баарысын азыр айтып беребиз. Негизинен бул банкетный зал чакан иш-чараларды өткөзгөнгө ылайыкташылган. Сүннөт той болобу, жентек той болобу, же болбосо бир жолугушуулар болобу, дал ушул жерге келип өткөзсөңүздөр болчудай. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн биз Раяна кафесинде жана ошондой эле чайканасында конокто болдук. Андыктан баарыңыздарды дал ушул жерде күтөбүз. А мен болсо сиздер менен коштошпойм, тек гана кийинки берүүдө амандашканча деп калабыз.